Бишкекте коомдук транспорттарга жол кирени көтөрүү сунушталууда. Оштогу Көкбөрү чатагы боюнча сот 9 кишини камакка алды. Салык кызматы Дордой базарындагы митинг боюнча комментарий берди. Мамлекеттик салык кызматы Дордой базарында салыктын өлчөмү өзгөрүлбөгөнүн жана жогорулабагандыгын билдирди. Бир күн мурун соодагерлер салык көтөрүлүп жаткандыгын айтып, нааразылык акциясына чыгышкан. Салык кызматы ушул жылдын август айында Дордой конушунда текшерүү иш-чараларын өткөргөн. Жыйынтыгында салык мыйзамдарын бузган 800дөн ашык контейнерге жана кампага мөөр басылган. Дордой конушундагы контейнерлер жана кампалар ишкердик үчүн эмес, турак жай курууга арналган короо жай алдындагы жер тилкелеринде жайгашкандыгы аныкталган. Мындан тышкары 370 миллион сомдук эсепке алынмаган товарлары бар 117 ишкер ачыкка чыккан. Салык мыйзамдарына ылайык товарларды тиешелүү коштоочу документтери жок сатып алган ишкерлер салык агенти катары бюджетке сатып алынган товардын наркынын 10% киреше салык катары төлөөгө милдеттүү. Айрым ишкерлер бул 10% өлчөмүндөгү киреше салыгын төлөө милдетин салыкты көбөйтүү катары түшүнгөн. 4-сентябрда мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орунбасары митингке чыккандар менен жолугуп, аларга салык мыйзамдарынын ченемдерин, ошондой эле баардык ишкерлерге адилеттүү шарттарды түзүү максатында салык төлөө зарылдыгын түшүндүргөн. Эсеп палатасы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда 2022 жылга карата 147 миллион 793,3 миң сомго каржылык мыйзам бузууларды аныктады. Мындан тышкары бюджеттик резервтер сарамжалсыз пайдаланылган каражаттар аныкталды. Анын ичинен 50 миллион 361 миң 300 сом ордуна коюлушу керек болсо 31 миллион сому гана кайтарылган. Акча каражатынан жана товардык материалдык баалуулуктардан жетишпестиктер 422,2 миллион сомду түздү. Бюджеттин резервтери жана жоготуулары дээрлик 5 миллион сомду түздү. Анын 42 миң 250 сому гана ордуна коюлган. Сарамжалсыз пайдаланылган каражаттар 85 миллион 589 миң сомду түзгөн. Анын ичинен 57,5 миллион сом ордуна коюлууга тийиш болчу, бирок кайтарылган эмес. Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорттарга жол кире акысын көтөрүүнү карап жатат. Долбоорду талкуулоо жана кызыктар тараптардын сунуштарын чогултуу башталганы мекеменин сайтына жарыяланды. Мэрия чыгымдардын өсүшүнө байланыштуу Борбор каланын коомдук транспортунда жүрүү үчүн учурдагы тарифтер керектүү көлөмдөгү финансылык ресурстарды камсыз кылбай жаткандыгын белгилейт. Анын ичинде эксплуатациялык оңдоолорду, техникалык тейлөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүн болбой жаткандыгы айтылат. Мэрия автобус жана троллейбустарда жүрүү үчүн акы канча сомго көтөрүлөрүн тактай элек, болжолдуу түрдө 20-22 сомго көтөрүү сунушталып жаткандыгы маалым болду. Майлуу суу Кыпчак Тала жолунда жеңил автоунаасы менен КАМАЗ сүзүшүп, жүргүнчүлөр оор абалда. Бул тууралуу социалдык тармактарда кырсыктын видеосу тараган. Маалыматка караганда, аталган эки унаанын катышуусундагы жол кырсыктын кесепетинен 2 жаран каза болгон, анын бирөө кош бойлуу болгон. Ал эми 4 жаран оор абалда ооруканада. Алардын арасында 1,5 жаштагы наристе дагы бар. КАМАЗдын айдоочусу Майлуу суу шаарынын тургуну. Ал жаракат алган эмес. Алдын ала маалыматтарга караганда, жеңил унаа КАМАЗдын жолуна чыгып кеткен. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети 5-сентябрдагы жыйынында конституциялык сот жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Мыйзам долбоорунда жогорку сот сыяктуу эле өзүнүн ченемдерин кайра кароо боюнча ыйгарым укуктарды конституциялык сотко берүү каралган. Талкуу маалында депутат Гуля Кожокулова мыйзам долбоору конституцияга каршы келерин белгилеп, конституциялык соттун жана Венеция комиссиясынын корутундусу керектигин айтты. Юстиция министринин орунбасары Орозбек Сыдыков конституциялык соттун корутундусу бар экенин, ал эми өзгөртүүлөрдү кабыл алуу үчүн Венеция комиссиясынын корутундусу талап кылынбай тургандыгын билдирди. Конституциялык соттун чечимин жокко чыгарууга жол берген мыйзам долбоорун президенттин администрациясы быйыл июлда сунуштаган. Мыйзам долбоорунда президент же конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен конституциялык соттун чечими кайра каралып, жокко чыгарылышы мүмкүн. Президенттин Көкбөрү боюнча Оштогу болгон кубогунун финалдык оюнундагы чатак боюнча милицияга 65 киши жеткирилди. Бул тууралуу Ош облустук милициясынан билдиришти. Ош облустук сотунун чечими менен 9 киши 2 айга камакка алынган. Аларга кылмыш жаза кодексинен бейбаштык беренеси менен иш козголгон. 56 адамга административдик кодекстин негизинде айып салынган. Эске салсак, 31 августта Оштогу Төлөйкөн ат майданында өткөн президенттин Көкбөрү боюнча кубогунун финалында ал жерде отурган эл калыстын бүтүмүнө нааразы
болуп, оюн талаасына чуркап чыгып, бир катарлары тез жардам автоунаасына таш жаадырган. Анын кесепетинен 6 киши жана тартип сактоо органынын бир өкүлү жабыркаган. Бул окуядан кийин УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев ызы-чуу чыгаргандар жазаланаарын айткан. Алгач милициядан 5 кишиге иш козголгондугу билдирилген. Майданында болуп өткөн окуя боюнча ошол коомдук тартипти бузган жана бейбаштык жасаган жалпы 65 жаран кармалып алынып келинди. Анын ичинен 56 жаранга административдик протокол түзүлүп, 9 жаранга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 берене бейбаштык берененин негизинде кылмыш иши козголгон. Алардын баардыгына 9 жарандын башкаруу чарасы каралып, 2 айга камакка калтырылды. Бүгүнкү күндө ошол тергөө оперативдик тактоо иштери уланууда. Эми алдыра маалыматтар жокпу, кандай чаралар көрүлөт аларчы? Ошол 280 берене бул бейбаштык берене, ошонун негизинде азыр каралат. Ал ошол 9 жаран бул жанагы тез жардам автоунаасына ташырылган ошондойлор жалган. Алар боюнча азыр такталып атат. Биз заранее бул боюнча азырынча маалымат айта албайбыз. Анткени дегенде бул дагы жарандарды кармоо, тактоо иш чарасы жүрүп атат. Кармалган жарандын баардыгы Ош облусунун тургундары. Анан эми баягы эл арасында эл узунда пикирлер жаралып, эми баздыктар менен бөлүнүү баягы деп атат эми баягы мындан карасуулуктар депчи. Алар боюнча пикириңиз кандай? Элге жооп атат. Бул эми ошондой регионалдык багында чыр-чатак чыкпаш үчүн биз ошол тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми ошол дагы мындан дагы мындай чыр чыкпаш үчүн ошол жоопко тартылып атат жарандар. Тополоңдо кызыкканды калтырышы бол, өздөрү дагы ондой нерсе болбош керек эле. Өзүбүздүн мындай бир кыргыздын жаман сапатыбызды көрсөтүп койгондой болуп калдык. Жөн эле судьянын немесинде эле эл жакшына эле чечсе болот эле да. Ондой талкалап мындай эч кимге керек эмес эле. Алар өздөрү чечишип, өздөрү неме болот да. Карапайым элге неме кереги бар аябай талпа уюштуруп, жүгүрүшүп, урушуп. Ал эки элдин ортосунда болгон ынтымакты жоготуп койду деп ойлойм, менин оюм ошол. Борбор калаада биринчи жолу пилоттук негизде коомдук транспорттор үчүн атайын жол тилкеси даярдалды. Бул жол тилкелер кандай максатта даярдалганын анда чогуу билебиз. Саламатсызбы? Биринчиден жол атайын коомдук транспортко жол тилкесин чийүүнүн бирден бир себеби бул Садыр Нуркожоевич биздин өлкө президентибиздин жана каала башчы Эмилбек Мырзакуловичтин демилгеси менен жана ошол чечими менен 1000 автобус Кытай элдик республикасынан азыркы учурда келип жатат. Ал 1000 автобус азыркы малда 200 келди. Андан тышкары дагы 300 жылдын аягына чейин келерин күтүп жатабыз. Эмдиги жылы 500 келип, ошол келе жаткан автобустарга арнап баягы бөлүмүнө узун турасына ылайыктап азыр атайын коомдук транспортко чиймелерди киргизип жатабыз. Бул айтор пилоттук проект, эксперименталдуу. Эмне себептен биз бул долбоорго түштүк магистралдын көчөлөрүн алдык деп
бул деген түштүк кичи районунун элдеринин коопсуз, эч кандай тоскоолсуз кыска мөөнөттө кичи райондон Борбор калаабыздын борборуна жетип алышына жакшы шарттарды түзүп берүү. Андан тышкары бул тилкенин максаты бирден бир жалаң эле коомдук транспорттарга эмес, бул тез жардам кызматына жана өрт өчүрүү бөлүмүнүн кызматкерлерине баягы адамдын өмүрүнө тез жардам жана өмүрүнө шек келтирүүчү заттар болуп жатканда тез аралда, тез убакытта өмүрүн сактап калуу максатында дагы колдонсо болот. Эми экинчи этап менен Абдрахманов көчөсү жибек жолу кесилишине чейинки аралыкка жол тилкелерин даярдоо пландаштырылууда. Бирок ал көчөлөрдүн жолу тар болгондуктан жол тыгыны пайда болуу коркунучу бар. Андыктан жолдорду кеңейтип, жол тилкесине даярдоо иштери пландалууда. Албетте сизге кошулам. Негизи Абдрахманов Байтик Батыр көчөсүнүн Абдрахманов көчөсү тарабы бул деген жибек жолунан Бакамбаевага чейинки бөлүгү 3 тилкеден турат. 3 тилкеден турат дегенде азыркы южный түштүк магистралдыкындай эле, азыр сиз көрүп тургандай эле ушундай эле тилке болот. Андан кийин биз баягы анализдеп келгенде Кулатова көчөсүнөн, путепроводный менен Кулатова көчөсүнөн Донецкий көчөсүнө чейин дагы сужение болот, бирок алдын баары биз баягы кайсыл метод менен, кайсыл иш-чаралар менен тыгындарды азайтууга күрөш жүргүзүлдү. Бул ар бир кесилиште жолду кеңейтүү, кесилишти максималдуу жолду кеңейтип, дагы бир ойсторду жылдырып, бордюрларды жылдырып, дагы кошумча тилкелерди жасап чыкмайт. Милициянын кайгул кызматкерлери эми жеңил унаалардын айдоочуларын коомдук транспорттун жол тилкесине айдаган учурду каттаса, айып пул сала баштайт. Анын көлөмү 1000 сомду түзөт. Албетте, мына бүгүнкү күндө бул долбоор пилоттук долбоор менен өтүп атат. Мына бүгүнкү күндө ушул Байтик Батыр көчөсүнөн Асанбай микрорайонундагы жалпы аянты 2,5 километрге түзүлгөн жол сызыгы сызылды. Бул жерде коомдук транспорттар жүрөт. Коомдук транспорттон тышкары бул жерде атайын кызмат кылган өрт өчүрүүчү, тез жардам кызматы. Андан тышкары мына жолдун өзүңүздөр чекесинде көрүп атасыздар. Бул жерде велосипед айдоочулар, жана скутер айдоочулар, электросамокат менен жүргөн жарандар ошолор жүргөнгө болот да. Бир толук кандуу алардын коомсуздугу камсыздалат да. 10-чу троллейбустун айдоочусу Самарбек Кожоев коомдук транспорт үчүн пайда болгон жол тилкеси жол тыгынын азайтып жатканын белгиледи. Эми ал аркылуу кала тургундары жумушуна өз убагында жетүүсүнө шарттар түзүлдү дейт. Ооба, бул бизге коомдук транспорт үчүн атайын бөлүнгөн тилкелер аябай ыңгайлуу болуп жатат. Жалгыз эле Масалиев көчөсүндө эмес, башка да шаарыбыздын, борборубуздун башка да көчөлөрүнө ушундай коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкелер даярдап берсе аябай сонун болмок, жакшы болмок. Жол тыгындарына турбай графигибизге үлгүрүп, мисалы Масалиев көчөсүндө даярдалган тилке боюнча айта кетсем, кичине болсо дагы бизге жардам тийгизип атат. Ал эми кала тургундары коомдук транспорт үчүн пайда болгон жол тилкесин кубануу менен кабыл алышууда. Алардын айтымында эми жол тилкеси башка дагы негизги көчөлөрдө пайда болуп, жол тыгыны азайса дешет. Негизи оюм абдан түз ал нерсеге. Бирок ал азыр бизде болгон южный магистралда коюлду да. Ошол нерсени менин оюмча шаардын чоң көчөлөрүнө, мисалы Манас, Советский, Жибек жолу, Чүй деген көчөлөргө да алып келип коюш керек деген ойдомун. Себеп дегенде адамдын баары эле южный магистралда жүрбөйт да. Коомчулук көбүнчө шаардын ичинде жүрөт. Ошол нерсени бир гана шаардын сыртына эмес, шаардын ичине дагы алып келип, ошондой шарт түзсө, мен ойлойм, коомчулук үчүн абдан бир жакшы иш болот деп. Жакшы эле кабыл алабыз, анткени шаарда адам көп. Аны троллейбустарга, автобустарга орун бериш керек. Бардык өнүккөн өлкөлөрдө ошондой болот да. Негизи тыгындар азаят да.
Тыгындар азайганда ар жак бетинен жалаң машиналар кетип, бер жагынан жалаң троллейбус, маршруткалар кетет. Тоюм жакшы. Сон идея. Может, это пробка азаят, ким билет. Автобустар тезирээк жетет. Коомдук транспорт үчүн даярдалган жол тилкелери коңшу Казакстан менен Өзбекстанда дагы колдонулуп келет. Ал айдоочулардын өз убагында графиги менен жүргөнгө жана жол тыгындарын азайтууга чоң жардам көрсөтөт. Айчолпон Мукашева, 7 канал. Жалал Абад шаарында жол оңдоо иштери уланууда. Ушул тапта мурунку Түмөнбай Байзаков көчөсүн реконструкциялоо иши кызуу жүрүп жатат. Жусуп Абдрахманов көчөсүндө тротуар асфальт төшөлүүдө. Аталган көчөнүн узундугу 1,2 чакырымды түзөт. Асфальт төшөөдөн сырткары темир бетон, арык курлары жаткырылып, тротуар салынат. Жолду реконструкциялоо жумушуна 93,223,000 сом сарпталууда. Бул каражат республикалык казынадан Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен бөлүнгөн. Ширинасы 14-төн 19-га чейинки Байзаков көчөнүнүн өзгөчөлүгү боюнча эки чекесинде суу жүрүүчү арыктар, лотоктор коюлуп атат, бордюр коюлуп атат. Тротуары бар бул көчөнүн өзүнүн болгон. Бул көчөнүн башталган срогу биз май айында тендерге берип башталган. 4 көчөнү тең бергенибизден байланыштуу Пушкин, Ленин көчөсү бүттү. Бул көчөгө келди. Срогу 30 октябрь, 1 ноябрь десек деле болот. Ошондо бүтүп колдонууга бериле турган срок ошол. Ушул тапта иш процесс Даниэль Малашев көчөсүнүн спутниктеги айлампа менен Жусуп Абдрахманов көчөсү менен кесилишкен аралыгында жүрүүдө. Курулуш иштери аягына чыкса, унаа тыгындары азайып, элге ылайыктуу шарт түзүлмөкчү. Азыр жолдар оңлонуп атат, жакшы. Бирок вакытынчалык жолдар бекилип атат, бирок дальнейший жакшы болот да. Жол канча оңланса бизге жакшы да. Жолдар кеңленет, тротуарлар бар, айныкса тротуарларда өтө керелий нарса да бул тротуар. Канча жол жакшы болса, ошончо шопурлар үчүн жакшы. Шаарда унаалар менен катар жөө жүргүнчүлөргө да шарт түзүү иштери унутта калган жок. 1260 метрди түзгөн Жусуп Абдрахманов көчөсүнө тротуар куруу иши кызуу жүрүп жатат. Тротуардын узундугу 1 километр 260. Азыркы учурда биз жасалып, асфальты басылып бүткөнү 700ге жакындап калды. Куда каласа бир 2 күн ичинде бүтүндөй жолду, тротуарды ачабыз. Тротуардын ширинасы эни 2,30. Белгилей кетсек, 2023-жылы Жалал Абад шаарына жалпы 20 чакырым жолго асфальт төшөө, 13 чакырым тротуар салуу иштери пландалган. Нуриза Хамракулова, 7 канал, Жалал Абад. Каралма айылында көптөн күткөн мектеп ачылды. Сузак районуна караштуу Каралма айыл өкмөтүндөгү номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы орто мектебинин ачылышы болду. Мектептин курулушу 10 жыл мурда башталып, бул жылы ачылышы болгон. Ушундай мектепти насип кылган Кудайыбызга шүгүр дейбиз. Жана ушул биздин мектепте келечекте кыргыздын намысын коргогон, элибиздин намысын коргогон, жана биздин сыймыктана турган уул кыздарыбыз чоңоюп билим алып жетиле берсин. Эжеке агайларыбызга терең ден соолук каалап, билимди жакшы беришин каалап, ийгилик каалайбыз. Элибизге ушул мектебибиз кут кылсын. Ушул жерде жакшы окуп билим алсын деп мамлекет сиздерге чоң салымын кошту. Ошондуктан ушул жердин жамаат мектептин мугалимдерге, агай эжекелерге ден соолуктарына бекем ден соолук каалайм, иштерине ийгилик каалайм. Биздин келечегибиз болгон биздин балдарыбыз ушул жерде жакшы окуп, жакшы кесиптин ээлери болуп. Мектептин имаратынын курулушу 2013-жылы башталып, дээрлик 10 жыл дегенде курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Буга чейин курулушу токтоп, акыркы 2 жылда жанданып, учурда заман талабына жараша бүткөрүлгөн. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү билим күнү жана ошондой эле ачылыш менен Каралма айылдык кеңештин депутаттарынын жана ошондой эле өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ачылыш кут болсун. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, негизи эле мектебибиз
узак мөөнөттө 10 жылда мына 10 жыл дегенде ачылыш болуп отурат. Буйруса буга дагы көптөгөн агаларыбыз, эжелерибиз мээнет кылды, жардам берди, көтөрдү маселени. Буйруса чечилип, азыр окуу алдында окуп атышат. Буйруса ушул мектептен каралмайын көтөргөн кыргыз элинин керегине жараган чыган жигиттер, айымдар чыгып беришине тилектешпиз. Ал эми мугалимдер жамаатына сиздерге талыбас мээнет. Мына ушул чыган мырзаларды, чыган жигиттерди, чыган кыздарды чыгаруу сиздердин колуңуздарда. Мына акыркы жылдары Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү туура иштеген чынчыл адамдын немесинен, касиетинен артындагы депутаттар дагы, министрлер дагы чынчыл болуп баратат. Менин оюмча ошолордун бири мына өзүбүздө отурган өзүбүздүн депутат Тазабектин милдети кызматы өтө көп. Качан болсо телевизор карап отурсаң, ушу каралманын көйгөйүн козгоп жүрүп, мына бүттүрдү. Бул ушундай эле райондо биздин өзүбүздүн айылда, облуста бул маселе бүгүнкү күнгө чейин көтөрүлүп, акыры тынчыды. Мен силерге негизи айтайын дегеним, ар нерсенин башталышы болот, туугандар, ар нерсенин. Мына азыр талант отурат, курулуш компаниясынын облустук жетекчиси азыр айтты. Мындай кишилер кызматты, чын эле элге кызмат кылган адамдар скромный болот, аз сүйлөйт. Буну ушул биздин мектептин курулушун стратегический планга кошкон кушу талант болгон. Силердин мурунку мектебиңердин директору Замир баш болуп, 1 жылда 10 жылдык стратегический планга коштурган мына талант. Ушуга кол чаап коелу туугандар. Ага катар Жалал Абад облусунун Нокен районунда Рахманжан айылында номер 13 Рахманжан атындагы орто мектеби жана Сакалды айыл өкмөтүндө Тургунбаев мектебинин курулушу республикалык бюджеттен каржыланып курулган. Аябай муктаждыктарыбыз балдарыбыз тигил мектепке батышчу эмес. Эми жаңы мектеп курулуп, мынакей азыр ушул мектепте эми балдарыбыз кенен кесири жакшы билим алат деп ойлойм. Нокен районунда быйыл 2 мектеп курулушу пайдаланууга берилди. Биз сөз кылган Рахманжан орто мектеби жана Сакалды айыл өкмөтүндө Тургунбаев мектебинин курулуштары республикалык бюджеттен каржыланган. Бул курулуштарга кошумча быйылкы окуу жылында 3 мектеп курулушу пайдаланууга берилет. Бул башталгыч класстарга, атайын башталгыч класска арналган бөлмөлөр кичине болчу. Азыр бөлмөлөр чоң, стандартка, чоң класстарга ылайык. Андан кийин бул жерде шарттар, спорт зал бизде кичине болчу. Азыр спорт зал салынып, душтар үчүн условия коюлган. Жаңы компьютерлер келип орнотулду. Бул да заманбап шарттар, интерактивдүү панелдер коюлду. Бул окуучуларга жана мугалимдерге шарт түзүлдү. Нокен районунда бүгүн 1 сентябрда 2 мектептин курулушу пайдаланууга берилди. Биз сөз кылган Рахманжан орто мектеби жана Сакалды. Жалпы районубузда 54 орто билим берүүчү мектептерибиз бар. Бүгүнкү күнү ушу президентибиздин тапшырмасына ылайык токтоп калган, курулушу бүтпөй калган мектептерди куруп, билим күнүнө ачылуу тапшырмасы негизинде районубузда бүгүн 2 жаңы мектептин ачылуу аземдери өтүп жатат. Андан сырткары ушул жылдын аягына чейин жана эмдиги жылы кошумча дагы 3 жаңы мектептин курулушу башталган. Ошол мектептерибиз дагы буюрса ачылып пайдаланууга берилет. Жалал Абад облусунда 17 мектеп курулушу пайдаланууга берилди. 12 мектеп республикалык бюджеттен, 2 мектеп жергиликтүү бюджеттен, 4 мектеп курулушу эл аралык уюмдардын каржылоосунан курулган. Нуриза Хамракулова, 7 канал. Биздин мектебибиз 18 мектеп Первомайский районунда жайгашкан. Бишкек шаарында 1967 жылы мектеп ачылган өзү. Ачылган 2 этаж здание болчу, 20 кабинети, спорт зал, столоваясы бар. Анан балдар биринчи биякта жайгашканда биякта новостройкалар, үйлөр жок болчу. Анан ушу 2000 жылдан баштап балдар
саны көбөйдү. Балдар батышпай, айрыкча былтыртан баштап биз 3 смен окудук. 1620 бала менен 43 класс комплект болуп. Жаңы мектебиз 1 сентябрга карата ачылдык. 20 кабинет бар. Жабдылышы жакшы, туалети бар ичинде. 20 кабинетте эми биякта чоң класстарыбыз окуйт да. Себеби дегенде биякта столовая, спортзал жуук. Ошон үчүн эмки жылы бизге айтып атышат, салып беребиз деп, дагы кошумча. Так, ребята, значит, что такое кислота? Смотрите, H2SO4 это какая кислота? Серная, правильно. Что мы заметили в нашей новой школе? Биз жаңы мектебибизден эмнени байкадык? Биздин окуубуз үчүн сапаттуу жаңы жабдуулар пайда болуптур. Олтурган столдорубуздан эшиктерибизге чейин баары жаңы жана сапаттуу экен. Бул бизге дагы да жакшы окууга түрткү берет. Это нас мотивирует еще больше учиться и стремиться к новым знаниям. Биринчи очередь биздин директорлорго жана эжелерге чоң рахмат айткым келет. Ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүп, ушундай жаңы школду ачып берип, бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип атканына чоң рахмат. Биз аябай бүгүн сүйүнүп атабыз. Ошо рахмат өкмөтүбүз ушундай ийгиликтерге жеткирип, баарыбызды ушинтип сүйүтүп атат. Канча республика боюнча мектептер ачылып атат. Качан ошондой бар эле. Мен көп жылдан бери иштейм да, ошон үчүн мен ойлойм ушундай бизге кылып берген аткандай өкмөт, ошончо биз жан дилибиз менен иштеп, балдардын өзүнүн өсүүсүн, тарбиясын, деңгээлин көтөрөбүз аябай.